Арбаңыздар кадырлуу кыргыз журтум, бүгүн 2 ноябрь өзгөчө күн, маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Дал ушул маданиятка өзүнүн салымын кошуп келген инсандарыбызды бүгүнкү майрамы менен куттуктап кетмекчибиз. Ал эми бүгүн студиябызда келген коногубуз менен майрамдык берүүбүздү баштайын деп турабыз. Ал эми студиябызга келген коногубуз менен дагы тааныштыра кетели. Бир канча аспаптарды ойногон өзгөчө сулуу, таланттуу айым Алена Уланова бүгүн биздин студиябызда. Кош келипсиз. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, рахмат, жакшы келип алдым. Жакшы келип алдыңызбы? Келиңиз, кыргыз элибиз менен кененирээк амандашып алыңыз. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Ошо бүгүн маданият күнү менен бардык элимди куттуктайм. Негизи маданият өнүкпөсө мамлекет өнүкпөйт деп коет го. Ошон үчүн бардыгыбыз салым кошуп, аракет кылдык. Эң негизгиси маданият өнүксүн. Сизди студиябыздан көрүп жатканыбызга кубанычтабыз. Алина айым, сизди биздеген абдан көп кырдуу талант катары, кыргыздын аспаптарын өзгөчө ойногон айым катары билебиз да. Анан өзүңүз жөнүндө кененирээк айтып бериңизчи. Алгач таанышып алалы кененирээк. Мен ошо негизи эгизим бар. Экөөбүз кичинекей чагыбыздан баштап музыкалык мектепке барганбыз. Музыкалык мектепте канча бир аспаптарды үйрөнүп, ошонун алдында көрүп жатасыздар, ошо комузда, чопочор, темир оскомуз, жыгач оскомуз, сыбызгы аспаптарды ойнойбуз жана фортепиано. Ошо айта кетсем, кичинекей чагыбыздан бери музыкага байланыштуу жакынбыз да. Анан мен консерваторияны бүтүргөм. Консерваторияны бүтүрүп, эгизим экөөбүз көп чет өлкөгө чыгып, биздин өзүбүздүн музыкалык дүйнөбүздү, музыкалык аспаптарды чет өлкөгө таанытып жүрчүк, маданиятыбызды. Санкт-Петербургка барып аспирантурага тапшыргам. Аспирантурада жактап келдиңиз ошондо? Ошондо 3 жыл окуп, анан диссертациямды жактап келдим. Жакында эле буюрса ошо кандидат культурология деген намына ээ болом. Куттуктайм сизди. Рахмат чоң. Ошентип менин диссертациямдын темасы балдар көркөм маданиятына байланышкан, арналган. Ошо. Жакшы. Ошондо канча окуу жайды бүттүңүз? Чет өлкөгө чейин барып окуп келипсиз, э? Ооба. Чет өлкө Кыргызстанда биз специалитетти бүтүргөм, ошо консерваторияда 5 жыл окуп, эстрада, вокал жагынан. Андан соң ошо мындай түшүндүм да, дагы илимий жагынан мага билимдер жетишпей жатат, мындай дагы көбүрөөк билгим келди, кандай балдар музыка дүйнөсү, музыка кандай таасир этет балдарга депчи, мындай илимий жагынан көбүрөөк таанышкым келди да. Анан аспирантурага тапшырайын деп чечтим. Ошентип аспирантурага тапшырдым. Санкт-Петербургда анан бүтүрүп келдим жакында эле. Жакшы, жакшы. Дагы бир жолу сизди куттуктап кетейин. Бүгүн студиябызга 4 аспапты ала келипсиз, э? Бүгүн аткарып берем деп. Негизи эле жалпы канча аспапта ойной аласыз? Жалпы 6 аспапта ойнойм. Ошо фортепиано, комуз, жыгач оскомуз, чопочор, сыбызгы, анан темир оскомуз 6 аспап. Жакшы, эми ар бир эле инсан бул аспаптарды ойноп кете албаса керек. Бул талант сизге кандай берилип калды? Баягы бала кезиңизде эле ушундай кызыкчу элеңиз же атаңыз, баягы үй бүлөңүз дагы чыгармачыл инсандарбы? Үйдө негизи ошо апам музыкалык мектепти бүтүргөн, чыгармачылыкка жакын болчу. Анан бизди кичинекей кезде көрүп калганда, мындай музыка жакын экенибиздечи, слух деп коет го, ошо музыкальный слухту байкап, музыкага берген. Балдарым дагы музыка менен алектенсин деп. Анан ошентип фортепианода ойноп, анан кийинчерээк кыргыз музыкалык аспаптар менен таанышкам. Ошо кыргыз музыкалык аспаптарга кызыгып, ошонун үнүнө кызыгып, сулуулугуна кызыгып, байлыгына кызыгып, кыргыз аспаптарды өнүктүрүшүнө ошо мындай менин салым кошком. Салым. Анан ошентип апам түрткү берген. Ошондо мен балдарым, кыздарым дагы аспаптарды ойносун деп. Анткени чет өлкөгө чыксаң же бул жакта мындай коноктор келсе, музыка аспапта ойносоң сонунго, туруп ойноп койсоң, чет өлкөдө мисалы кызыгышат, ай депчи, музыкаң менен сен маданиятыңды тааныштырып атасың да, ошенткендечи, анан эсте калат да. Анан ошонусуна дагы
дагы аябай мындай сонун плюстары бар деп ойлойм. Бул жакта дагы мындай чет өлкөлөргө чыгасың, конокторго ойноп бересиң, өзүң дагы отуруп алып, машыгып ойносоң дагы мындай кичине ичиңен дагы мындай эргип алам, эс алам, мындай руханий жагыман жан дүйнөм дагы эс алып чыргап калат да. Анан чет өлкөдө окуп жүргөндө дагы жакын ошол бир группада окуп, анан ушундай аспаптарды аларга да ойноп берсеңиз керек. Албетте. Аябай суктанышса керек, Кыргызда ушундай сонун аспаптар бар экен деп, Ооба, тиги ошо Санкт-Петербургда жүргөндө ар кандай творческий иш-чаралар өтүп калчу, конкурстар. Анан ошол жакка эгизим экөөбүз катышып, биринчи место алып келгенбиз. Анан Санкт-Петербургдан тышкары дагы биз Саудовская Аравияга барганбыз, Китайга барганбыз. Канча өлкөгө баргансыз ошондо? 10дон көбүрөккө, 15ке жетет да, 15 өлкөлөргө барып чыгып келгем. Анан ошо каякка чыкпайын, дайыма жаныма алып жүрөм аспаптарды, мындай частичка Кыргызстаны деп. Алина айым, мына аспаптар жөнүндө дагы сөз кылып калдык. Келиңиз, бизге кайсынысынан баштайсызбы? Комуздан баштап бересиз го, Комуздан баштап. Эргиме деген күн ойноп берейин. Сизди карап ойлонуп кеттим го мен. Сон чертеткенсиз. Негизи эле ушул баягы ар бир музыкалык аспаптын өзүнүн мындай өзүнө таандык добуштук тембри болот, мындай аны ойнош дагы бир өзүнчө искусство болуш керек. Аны бардык эле адам ойной бербесе керек. Анан сиз дагы мындай берилүү менен аткарып бердиңиз да. Келиңиз ошол боюнча айта кетиңизчи, мындай кыйынчылыктар болбойбу же мындай кандай кылып аткарыш керек, же үйрөнүп алып эле аткара берсе болобу бул нерсени, же ошону жан дүйнөсү менен сезиш керекпи? Негизи ошо мен башында үйрөнүп баштаганда мага айтпадымбы ошо үнү аябай жаккан депчи. Анан ойноп атканда мындай кыйналган эмесмин да, анткени аябай кызыккам да. Анан кечке ойноп, алектенип машыгып, ошентип мындай өздөштүрүп кеткем да. Алгач комуздан баштадыңызбы? Алгач ошо фортепианодан кийин комуздан баштагам да, кыргыз аспаптардычы. Анан ошо комузду аябай жакшы көргөм. Мындай кичинекей чагымда бар болчу да, ошол кезде классикалык аспаптарга көп көңүл бурушчу, ошол мындай жакшы болуп мындай эсептенчү да, бийик классикалык инструменттерчи, аспаптар.
музыкалык кыргыз аспаптары мындай деп ылдыйраак депчи. Анан мен ошо комузду да ошон үчүн өздөштүргүм келди да, мындай чыгарып элге көрсөтүп, жайып биздин аспаптарды багынтыш керек, сыйлаш керек, таратыш керек депчи. Ошон үчүн комуз өздөштүрүп алгам да. Жакшы. Анан сиз ушул аспаптардан тышкары дагы өзүңүздүн эгизиңиз менен ырдап дагы, клиптерди дагы тартып каласыз, көрүп калам. Ошол чыгармачылык жаатында акыркы кандай жаңылыктар болуп жатат, деги эле же ырдоо жөн гана хоббиби, ошол боюнча айта кетсеңиз. Азыр ошо мен окууга тапшыргандан баштап көп чыгармачылык жака көңүл бурбай калгам. Акыркы жолу 2 жыл мурун чыгарганбыз ырды. Андан кийин чыгара элекпиз ырды. Анткени азыр көбүнчө мындай илимий жакка басым кылып баштагам да. Андан соң эгизим дагы ошо турмушка чыгып, балалуу болуп, ал дагы уже чыгармачылык экинчи, үчүнчү эмеге чыгып калат го, планга. Бирок эгизим экөөбүз өзүбүз музыкалык курстарды мектеп ачканбыз. Ошол жакта балдарга үйрөтөбүз аспаптарды, вокал үйрөтөбүз. Ошо азырынча жеке иштеп жатабыз, үйрөтүп. Эгизим турмушка чыкты деп калдыңыз. Өзүңүз качан чыгасыз деп коеюн. Өзүм буюрса деп коем. Эми ошо киши мындай сүйгөнүмө жолугуп, өзүмө жан дүйнөмө жаккан кишиге жолукканда буюрса чыгам. Жакшы. Анан бул аспаптар менен биргеликте эле мына китеп дагы алып келипсиз. Келиңиз ушул китеп боюнча айтып бериңизчи, мага да аябай кызык болуп атат. Бул китеп балдар көркөм маданиятына арналган. Негизи биздин тарыхта советтик период мезгилге чейин кандай иш-чаралар өткөн, кандай балдар билим алган, музыканы мисалы Токтогул Сатылганов кандай аспап ойночу эмес беле, кандай үйрөнүп алган, Токтогул Сатылгановдон да тышкары башка биздин көп үлгүлүү, улуу инсандарыбыз бар го. Ошолордун убакытында кандай иш-чаралар болгон, кантип үйрөтүшкөн, кантип билим алышкан, ошол жөнүндө жазгам. Анан советтик периодда мезгилинде ал жакта кандай окуу жайлар ачылган, кандай мындай систематикалык кандай десем өнүгүү болгон да, анан кандай иш-чаралар болгон, кантип ошол жакта балдардын маданият жагына бөлүшкөн да, советтик мезгилиндечи. Анан биздин азыркы современный периодда мезгилинде да жазгам, кандай азыр акыбалы кандай өзгөрүүлөр болот. Ошо эң негизгиси ошо өзгөрүүлөрдү жазгам да, орусча айтканда трансформация болгондордунчу. Демек мурдагы доор менен азыркы доорду салыштыра кеткенсиз. Салыштырып, анан ошону көрсөткөм да, кандай болгонунчу, өнүгүүсүнчү. Ошол жөнүндө жазгам. Ошондо 9-20 анан азыркы кылымдын эмесинде караганда, караштыргам ошол балдарга арналган да, ошо балдарга арналган. Анан балдарды руханий жагынан, көркөм жагынан кандай ошо өнүгүүсүнө кандай көңүл бурушканынчы, кандай иш-чаралар өтүлгөн, кандай окуу жайлар болгон. Жаш болсоңуз дагы ушундай китепти жаратыш бул азаматсыз демекмин. Анан бул орус тилинде экен. Ооба. Эмне үчүн алгачкы китебиңиз да турабы? Эмне үчүн орус тилине басым жасадыңыз? Эмнеге кыргыз тилинде эмес? Мен ошо Санкт-Петербургда окуп жүргөндө биз деген бүтүрүп атканда диссертация жакташыбыз керек да. Анан ошо менин научный руководителим айтып калган, ошо сенин диссертацияң аябай чоң, мындай мазмундуу, өтө маанилүү болуп жатат. Сен деген ошо китеп чыгарбайсыңбы деп мындай идея берген да магачы. Анан өзүң салымыңды да кошосуң деп. Анан мен ойлонуп кеттим, бизде чынында караса изилдегем да менчи, бизде мындай китеп жок экенинчи. Мындай ар кандай кичинекей маалыматтар бар, ошонун баарын чогулткам да мен бир китепке. Анан бир мындай чоң китеп жок да,
Анан ошон үчүн мен дагы ойлоп калдым, өзүм дагы ошо илим, маданият жагына мен да өзүм салым кошоюн өнүгүүсүнө деп китеп чыгарайын дедим. Орусча эмне үчүн жазылып калган? Анткени мен орусча диссертациямды жазгам да, ошон үчүн орусча чыгаргам. Бирок менин ойлорум да бар, ошо кыргызча которуп, дагы кыргызча эмне чыгарайын. Кыргыз тилинде. Кыргыз тилинде которуп чыгарайын деген бар. Дагы алдыда китептерди чыгарайын деген дагы пландарыңыз бар. Буюрса. Жакшы. Анан бул китептин өзгөчөлүгү ошол баягы жаш балдарга кыргыздын маданиятындагы дагы да болсо таанытуу экен да. Таанытуу, биздин ошо искусство кандай маанилүү балдарга, негизи адам баласыначы ошол жөнүндө жазылганда руханий жагынан, эстетикалык жагынан өнүгүүсүнө өтө мааниси чоң искусство. Негизи искусство деген бул адамдын өзүнүн потребность да. Искусствосуз адам эме жүрө албайт. Бул жан дүйнөсү каалайт, анан жан дүйнөсүн ошо өнүктүрүп эметкенге салым берет да. Өзүнүн эмеси бар, таасиричи искусствонун. Анан ошол жөнүндө жазгам. Жакшы. Канча убакытта бүттүңүз? Ошондо 3 жылдын жыйынтыгы болду. 3 жыл ичинде бүттүңүз. 3 жыл ичинде бүтүп, ошо мен жанымдагы аспирантурада чогуу окуган бар болчу, досторум, однокурсниктерим. Ошолордун арасынан мен эле ошого чыктым, защитага. Анан китеп чыгардым. Ошо 3 жылдын ичинде ошо жыйынтыгы менин китебим, анан диссертация болду. Жакшы, Азамат, сиз чынында мындай суктанып отурам. Сизге жаш болсоңуз дагы ушундай кыргыз элинин маданиятын ойлоп, бир кичинекей нерсе болсо дагы из калтырайын деп аракеттин үстүндө жүрүпсүз да. Анан келиңиз кайрадан сиздин аспаптарыңызга көңүл буралы. Кайсыл аспапты азыр аткарып бересиз? Темир оскомузду аткарып берейин. Темир оскомуз негизи өзүмө да аябай жагат. Эгерде ошо жайлоодо же бир жакта отуруп ойносом, мындай медитативдүү эмелер болот да, сезимдер. Анан темир оскомузда негизи биздин маданиятта, тарыхта көбүнчө аял киши ойногон. Ошо темир оскомузду кетем. Чынында бул темир оскомузду угуп атып, бир мындай эс алып калат экенсиң, ооба. Жан менен тынч болуп жаткан. Ооба, ошондой да. Сиз айткандай жайлоодо отуруп алып, ушуну. Ооба. Ошондой сезимдер болот да, мындай кээде чарчап же мындай эс алгым келгенде темир оскомузду алып, ойноп, кадимки эс алып калам. Каласыз. 6 инструментти ойнойн деп калдыңыз, анан канча убакыт кетти? Көп эле убакыт кетсе керек, Комузду ошо 5 жыл ойноп, 5 жыл үйрөнгөнбүз музыкалык шубин мектебинде. Биздин Марина Айдаралиева мугалимибизге чоң рахмат. Анан кийин Кутман агайыбыз келип калган. Кутман агай деген Мустат Шакирти азыр үйрөтөт. Чоң салымы чоң да, ошо көп окуучуларды үйрөтүп чыгарып жатат. Анан ошо Кутман агай кызыктырып кеткен да. Канча бир аспап ойноп берген, анан биз көрүп суктанганбызда, ушунча аспаптарды ойнойт экен депчи. Анан биз да өзүбүз кызыгып кетип, анан ошо 1 жылдын ичинде
темир оскомуз үйлөм аспаптарды өздөштүрүп алганбыз да. Анткени ушунчалык кызыгыбыз чоң болчу. Күн сайын отурулуп 4-5 сааттан ойночук. Күнүнө. Ооба, күн ал ошо кичинекей чагыбыз, кичинекей эмес, ошо 10-11 жашыбыздагы ошо аябай машыкканбызда, көп убакыт бөлүп, аябай кызыгып, анан көп алектенчүбүз. Анан ошентип 1 жылдын ичинде ошо үйлөм аспаптардан темир оскомуз жыгачты өздөштүрүп алганбыз. Жакшы. Мына сөзүбүздүн башында дагы ак калпак клибиңиз жөнүндө да сөз кылып калбадыкпы? Чындыгында сиз аябай патриот айымдардын катарын толуктайт экенсиз. Анткени мына кыргыздын улуттук аспаптарын ойнойт экенсиз. Анан чыгармачылыкта дагы ушул башка тематикадагы ырларды эмес, кыргыздын улуттук баш кийими ак калпак жөнүндө дагы чыгармаңыз чыгыптыр, Келиңиз ошол боюнча кызык болуп атат. Ошо биз ыр жазалык деп жатканда изилдеп көрдүк да, кандай ырлар бар экен. Ата-энеге арналган ырлар бар болчу, апасына, мамлекетке. Ошол ырларды карасак, арасында ак калпакка арналган ыр жок болчу. Анан өзүбүз негизи мындай патриоттук адам деп айта алам. Ак калпак жөнүндө жазып ыр чыгарбайлыкпы деп эгизим экөөбүз сүйлөшүп калдык. Анан текст бизге Кыял Урманбетов агай жазып берген, сонун кылып. Анан ыр Эрнест Жоошев деген автор, ошо таандык. Ошентип ыры дагы бизге аябай сонун жакты, текст саптары да аябай мындай жан дүйнөбүзгө жагып, анан ошентип ак калпак ыры жаралып калган. Анан көбүнө аябай жаккан. Ак калпак ыры клип чыгарбайсыңарбы деп айтып калышты. Ошентип клип чыгарганга да туура келип калды. Канча убакыттан кийин клипти чыгардыңыздар, ушунда даярдадыңыздар? Ыр өзү элге алынгандан кийин эле артынан даярдадыңыздар да, клипти? Ооба, ошо чыгарып, анан туугандар, досторубузга да угузуп, алар дагы угуп, радиодон да чыкканда, анан ошондо айтып калышты, чыгарбайсыздарбы деп. Анан 1 айдан кийин клипти даярдап баштадык. Клип тартканга 1 жума кетти. Ошондо 1 жуманын ичинде даяр болду. Жакшы. Биздин көрөрмандарыбыз дагы, көрө элек көрөрмандарыбыз дагы азыр күтүп калдык ошойт, кызыгып кандай клип болду экен деп. Анда эмесе Алина Уланова менен Адина айымдын өзгөчө ак калпак аттуу клибине кезекти берели дагы, андан соң маегибизди уланталы. Жаркыган карсымак алату көзүмө тартылат, сыйырма жараткан уздарга сыймыгым элиме артылат, төрт бурчу дүйнөнүн камтылган, төрт бөлүк ак кийиз алтындан, карачы көркөмү
Мына клибиңиз чындыгында өзгөчө, сонун болуптур. Бул клипти көргөндө ар бир инсандын жан дүйнөсү мындай козголуп кетет десем болот да. Анан келиңиз ошол клип боюнча бир жумада бүттү деп айтып калдыңыз. Анан кыйынчылыктар болбодубу? Кандай бир кызыктуу учурлар болду? Балким ошо биз тоонго чыгып тартканбыз да. Ак болуп, кышында бичилерди да алып алганбыз, аябай суук болгон кези болчу да. Анан тоого чыкканда аябай кар түшүптүр да. Кышында тоодо аябай суук болсо керек, жайында эле суук го негизи. Анан ошо тоого чыгып, тоонун үстүндө бичилер бийлеп биз дагы ырдамакпыз да. Анан тоого чыксак, мынтип эле эме карга кирип кетебиз. Ооба, буттарыбыз кирип кетет, же бичилерибиз кирип кетет кардын ичинечи, буту мондай болуп. Анан ошондой кыйынчылыктар болгон. Туфли болбосо буттарда. Ооба, мынтип эле кирип кетебиз. Тартылып атсак эле кайра эле карга кирип кетебиз. Ошондой кызык учурлар болгон. Же мен экөөбүз ырдап тартылып атсак, бирөөсү кирип кетет, ал кичинекей болуп калат, же экинчиси кирип кетет. Ошентип канча бир съемка кылганбыз. Суук болуп, анан бир аз ошо кыйналганбыз, үшүп калыпчы. Калган съемкасы ошо студияда болгон, студияда кыйынчылыктар деле болгон жок. Ошо эң кыйынчылыктар ошо тоодо болгон. Тоодо кыйналганбыз бир аз. Жакшы. Бирок ошончо эмгегиңиздер баягы калың журтка сиңип акталыптыр да. Азыр чындыгында мындай патриоттарды көп чыгара бербейт менимче. Колуңузда дагы чопочорду кармап турасыз. Ушуну аткарып берсеңиз бизге. Анайыбыз көтөрүлүп кетти го. Ооба, шаңдуу ойноп берейин деди. Анан кол бул чопочорду аткарарда колго басым жасаш керек экен, менин байкашымча. Анан үйлөгөн музыканы өзүңүз чыгарат окшойсуз, үйлөп, анан бул жакта өз немелер бар, көзөмөлдүү деп коебу, ошого басып звуктары чыгат да. Жакшы, канча убакытта үйрөнгөнсүз бул аспапты? Ошо бул аспапты жарым жылдын ичинде үйрөнгөм. Жарым жыл убакыт кетеби, негизи? Мындай, кандай десем, үйрөнүш бат эле, бирок жакшы мастерство терең үйрөнгөнгө жарым жылда кетет да. Канча бир чыгарманы үйрөнгөнгө үйрөнүш бат эле. Бул чопочор андай деле кыйын аспап деп айта албайм. Анан ушул 6 аспаптын ичинен кайсынысы сизге мындай кыйыныраак болду? Үйрөнүп жатканда? Үйрөнүп жатканда эң кыйын ошо темир оскомуз болду. Темир оскомуз дегенде бул жакта эмелер жок да, кандай десем, клавиша же мындай струналары жок. Көрө албайсың да. Басайын десеңиз эч нерсе жок. Басайын десең эч нерсе жок. Сен өзүң ичиңен изилдешиң керек да. Кантип звук чыгат, окшоштубу, окшошкон жокпу, бизге айтып коюшат, момундай деп ойноп берип коюшат, анан өзүңөр изденип таба алгыла депчи. Анан биздин темир оскомуз башка өлкө улуттарга айрылмасы, бул биз деген кадимдей күй ойнойбуз да. Башкалар мисалы добуш жөнөкөй эле эме чыгарса, үн. Бизде деген күй ойнойт. Анан нота бар, гаммасы бар кадимдей. Ошол ноталарды чыгарыш үчүн биз көп отурганбыз да, бир ай эле мындай нота чыгарганбыз да, звук чыгарганбыз. Аны өзүңүз ичиңизден изилдеп, аныктап чыгасыз. Ооба, аныктап, мындай бир звугу окшошуп калса, окшойт депчи, аны бул жакта тамагыңдын мындай
турганын жаттап калышың керек да. Мындай кылдым, мындай чыкты депчи звук нобуш. Анан ошентип ар бир нотаны изденгенбиз. Изденип өзүнчө отуруп алып, обязательно слух болуш керек. Мындай музыкальный слух жок болсо үйрөнө албайсың. Мындай даже эме жок да. Герде мисал комузду үйрөнсөң болот, же фортепианода үйрөнсөң болот, бирок темир комузду үйрөнө албайсың. Үйрөнүш кыйын экен. Кыйын анткени угушуң керек, өзүң угушуң керек да. Ал ноталардычы уга албасаң кантип үйрөнөсүң да. Мына бизге 3 аспапты ойноп бердиңиз, ал эми 4-чү аспап дагы мага аябай кызык болуп атат. Бул жыгач оз комуз деп коет. Жыгач оз комуз. Бул сиз көрүп жаткандай бул жакта жыгач, анан мындай жип эле да. Көбүнө ошо чет өлкөдө көрсөтүп ойноп берсең таң калышат. Жыгач эле жыгач менен жиптен ушундай музыка чыксын деп. Музыка чыгып атат депчи. Ошо жыгач оз комузду абдан жагат, анткени мындай башка эч улутта мындай жок болуш керек деп ойлойм. Жок мындай звук. Анда эмесе ошо жыгач темир комузду ойноп берип коеюн. Күк деген чыгарма. Элинайым, чынында сиз ар бир аспапты ойногондо мен суктанып калып атам. Рахмат. Мен мисалы бул өзгөчө чоң өнөр да, анткени мен деле ойной албайм да. Анан мына ушундай азыр жаш болсоңуз дагы чындыгында китеп жазып чыгыпсыз, ушунча бир нече аспаптарды ойноп турсуз. Мындай өзүңүздүн маданиятка салымыңызды кошуп атасыз деп да айта алам да. Анан алдыда кандай пландарыңыз бар? Эмнени пландап жатасыз? Алдыда ошо негизи бул жакта китебимде жазгамда, кандай десем, стратегический пландардычы кандай кылса дагы өнүгүп дагы ушундай өсөт депчи бул маданият, көркөм балдар маданияты. Анан ошол жагынан дагы өзүмдүн бул жакта чыгарган программамды биздин маданиятка сунуштагым келет. Дагы башка тараптары бар, изилдеш үчүн мындай пробелдер болуп калат го, ошолорду дагы изилдеп, Маданият министрлигине сунуштагыңыз келет өзүңүздүн. Маданият министрлигине сунуштап, анан дагы өзүбүздүн музыкалык мектебибиз бар деп айтып калбадымбы? Ал жактан да ошо балдарга чогултуп биздин аспаптарды тааныштырып, деги эле ошо балдарга мындай баягы ошол маданиятты жашыраак кезинде, балким кичирээк кезинден баштап үйрөтүш керек деген нерсени айткыңыз келип жатат. Ошол тараткым келет да, маданияттын эмеси чоң депчи. Анан ошол негизгиси азырынча пландарым ошол. Китепти кыргызча которуп, балдарга иш-чараларды өткөрүп, жалпы балдарга бала бакчаларда детский домдор болот го, ошолорго дагы мындай иш-чараларды уюштуруп,
анткени ал жакта балдар көп каралбай калат го. Анан ошолорго дагы мындай кичине майрам кылып, аң сезим менен мындай жакшы ойлорду, эмоцияларды эме тартуулагым келет, жараткым келет. Ошон үчүн балдар кичинекей чагынан маданият жөнүндө эме айтып бербесең, көрсөтпөсөң, билим бербесең, искусство жагына дагы түрткү бербесең, мындай кийинде полноценный болбой калат да, развитый. Анан ошон үчүн искусство жагынан дагы, билим жагынан дагы балдарды өнүктүрүш керек. Балдар менен должны заниматься детьми. Балдарды туура айтасыз. Мен да сизге толук кошулам. Анткени баягы өзүңдүн маданиятың менен, анан спортуң менен кыргыздын желегин дүйнөгө тааныта аласың да. Андыктан сиз айткандай азыртадан балдарга ушул маданият тармагын дагы сиздей айымдар ушундай чыгармалары менен, ушундай китептер менен жеткирип жатат десем дагы болот да. Келиңиз, сизге эркин микрофон болсун. Ошо кыргыз элиме эң негизгиси тынччылык, токчулук каалайм. Дагы баарыбыз ошо билимге умтулалык, билимдүү бололук, билимдүү руханий жактан өнүксөк, биздин дагы маданият, биздин өлкөбүз өнүгөт. Ошон үчүн ар бир киши өзүнүн салымын кошсо болот. Негизи мен ойлойм, чоң бийик салым эле кошпой, өзү билимге умтулса, өзү өнүксө, ошол дагы салым болуп эсептелинет деп ойлойм. Ошон үчүн келгиле чогуу өнүгүп, билимге умтулуп, окуп, искусство жагынан дагы өзүбүз байытып жүрө берелик, аракет кылалык. Барыңыздарга ошо эң негизгиси ден соолук каалайм, элиме, анан тынччылык. Сизге дагы биздин студиябызга убакыт бөлүп келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында ушундай талантыңыз менен, ушундай өзгөчө өнөрүңүз менен кыргыздын желегин дүйнө элине желбиретип жүрөрүңүз сизге ийгилик. Рахмат, чакыргансыздарыңа рахмат. Маданият кызматкерлеринин орду чоң экенин ар дайым айтып келебиз, айта беребиз демекчибиз. Ал эми биз сиздер менен коштошпойбуз. Жарнамадан кийин кайра эфирибизди кесиптешим менен улантабыз.